The London BBC саламатсыздарбы. Елер алқшыны спорт жаңалықтар менен таныштырып Гүлнара Қасманбетова. Сирия өкмөтү атуулдук согушту жеңүүнү көздөп, химиялык куралды кыйла кеңири колдонгону BBC иликтөөсүндө аныкталды. Докторлар спутник навигациясы сыяктуу иштеген аппаратты колдонуп, мээге операция жасоо ыкмасын өзгөртүүдө. BBC-нин иликтөөсү Сириядагы согушта химиялык курал канчалык кеңири колдонулганын аныктады. BBC-нин араб кызматы жана Панорама программасы 2013 жылдын сентябрь айынан бери кеминде 106 химиялык чабуул болгонун ырастаган жетиштүү далилдерди таап чыкты. Наваль Аль-Магафи кабарлагандай, бул чабуулдар президент Асадтын жеңишке жетүүсүндө орчундуу роль ойногон. Эскертеге тейин баяндамада жаңы эткен сүрөттөр бар. Хан Шейхун аймагында дагы бир химиялык чабуул болду. Бул чабуул Сирияда химиялык куралдар дагы деле колдонулуп жатканынан кабар берет. Абдул Хамид Юсеф чабуулду өз көзү менен көрдү. Учактардын үнүн уктум. Биринчи бомба таңкы 6:30 түштү. Абдул Жубайы жана 2 баласы менен алдыда эмне күтүп жатканын билген эмес. Көрсө химиялык чабуул орун алыптыр. Зарин заты цианидке караганда 26 эсе уулураак. Абдулдун кошуналары көчөдө кыйналып жатты. 80ден ашуун киши каза болуп, 300дөй киши жаракат болду. Абдул эс үчүн жоготуп, бейтапканага түшкөн. Мен эсиме келгенде аялың, эгиз балдарың гана деп сурашты. Алар чабуулда каза болду. Президент Асад чабуул тууралуу айыптарды четке какты. Бирок эл аралык адистер топтогон далилдерге таянсак, чабуулда колдонулган уулуу заттар өкмөткө таандык. BBC химиялык чабуулдар тууралуу 164 билдирүүнү изилдеп чыкты. Эксперттер жана атайын иликтөөчүлөрдүн пикирлерин салыштырып көрдүк. 106 химиялык чабуул болгону анык. Алардын ичинен 51 чабуул абадан жасалган. Оппозиция күчтөрдүн мындай чабуулдарды жасоого мүмкүнчүлүгү бар жогун далилдөө мүмкүн болгон жок. Демек, химиялык соккуларга өкмөт жооптуубу? Алеппо. Бул жердеги кармаш 4 жылга созулду. Алеппо шаарын көзөмөлгө алуу Сирия өкмөтү үчүн өтө маанилүү болгон. BBC-нин иликтөөсү көрсөткөндөй, соңку айларда өкмөт тараптан 11 хлорин чабуулу жасалган. Алардын бардыгы абадан жасалган. Асадтын режими стратегиялык мааниге ээделген аймактарда химиялык чабуулдарды жасап жатканын байкадык. Бул чабуулдар жөн-жай тургундарды качыруу аракетинде кылынууда. Алеппо так ошол стратегиянын ичинде камтылганына баарыбыз күбө болдук. Кол салуунун соңку апталарында 120 000 тургун Алепподан качып, Идлиб шаарына барган. Идлиб козголоңчулардын акыркы чеби катары саналууда. Бул жерде 3 миллион киши жашайт. Тынчтык келишим учурда күчүндө, бирок ал күтүүсүз бузулуп кетет деген кооптонуулар бар. Режим бомбалоосун 2012 жылы баштаганда ушул жерге качып келгенбиз. Бул туннель бомбалардан сактайт, бирок химиялык чабуулдардан качуу мүмкүн эмес. Мен жаш балдар жана аялдардын коопсуздугу үчүн корком. Ошондуктан ушундай бет каптарды жасадым. Президент Асадтын режими өз элине каршы химиялык чабуул колдонгонун бул иликтөө дагы бир ирет тастыктады. Ал эми бул чабуулду алдын алуу батыштын колунан келген жок. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеге. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сауд Арабиянын мураскер принци Салман менен жолугуда. Кысым күчөдө Сауд Арабиясы журналист Джамал Кашоги эмне себептен дайынсыз жоголгонун түшүндүрүп бериши керек. Америкалык медианын божомолу боюнча Сауд өкмөтүн сындап келген журналист Джамал Кашоги консулдуктагы сурак учурунда бир нерсе болгонун Рият мойнуна алышы ыктымал. Россиянын ортодокс чиркөөсү дүйнөлүк ортодокс христиандарын башкарган уюм менен бардык байланышын үзгөнүн билдирди. Константинопольдо жайгашкан уюм жакында эле Украин чиркөөсүнүн Москвадан көз карандысыз экенин тааныган болчу. Германия АКШдагы 11 сентябрдагы террордук чабуулдарга кол кабыш кылган адамды депортациялады.
Munir Al-Mutasadek 3000 kişinin ömürün alған чабуулдарды уюштурууга көмөктөшкөнү үчүн 15 жыл абакка кесилген. Учурда ал мөөнөт бүтүп баратат. Аны мекени Мароккого жөнөтүштү. Microsoft компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири 65 жашында рак илдетинен каза тапты. Пол Аллен компанияны классташы Билл Гейтс менен бирге 1975 жылы түзүп, эбегейсиз байлык топтогон. Анын технологияга кошкон салымы келечек муундарга да таасирин тийгизет, деди Билл Гейтс. Мээге операция жасаардан мурун мээдеги шишиктин канчалык бөлүгүн алып салууну аныктоо эң таттал маселенин бири. Докторлар пациенттин сүйлөө, кыймыл-аракет жасоо жана башка функцияларына доо кетирүүдөн сак болот. Учурда Кембридж университети спутник навигациясы сыяктуу иштеген жаңы аппаратты чыгарууда. Анын жардамы менен мээнин ар бир бөлүгүнүн кандай кыймыл-аракетке жооптуу экенин аныктаса болот. Бир нече ай мурун Бен Раш күтпөгөн жерден эс үчүн жоготкон. Бендин башында чоң шишик табылды. Бул шишик ондогон жылдар бою өсүп келе жаткан. Бен болгону 29 жашта. Бир нече ай мурун Томас Сантариус бул шишикти операция жолу менен алып койду. Операция учурунда Бен ойго жаткан. Электр толкундун жардамы менен Томас мээнин бир бөлүгүн өчүрүп койгон. 1, 2, 3, 4. Бен дарыгердин айтуусу менен санап жатты. Демек анын угуу жана сүйлөө жөндөмү жакшы иштейт. Бирок эң кызыгы бейтаптын операция учурунда ойго жатканында эмес. A1, V2, V3. Операция учурунда Бен ойго жатып, дарыгер айткандарды аткарып жатты. Бул ыкма менен дарыгер Бендин мээсинин кайсы жери туура иштеп жатканын текшерип жатты. Андан соң дарыгер атайын жабдык менен эмнени кесип салуу керектигин аныктады. Томас жабдык кандай иштерин түшүндүрүүдө. Бул жабдыктын жардамы менен операция учурунда мээнин кайсы бөлүгү, кайсы жөндөмгө жооптуу экендигин аныктаса болот. Жана дарылоону да ар бир бейтапка ылайыкташтырса болот. Операциядан кийин Бен сергек жүрөт. Тирүү кезиңде жакшы жашоо жашашың керек. Ооруп калдым деп кайгырып отура берсем, өмүрүм ошентип өтүп кетет. Бен жана анын аялы Люси шишик келечекте кайра пайда болоорун билет. Бирок ага чейин бул жабдык көптөгөн адамдардын жашоосун узарткан, операциялардын далайын жасап коет. Эми спорт. Өткөн түнү улуттук лигада Швейцария 2-1 менен Исландияны жеңип алды. Ал эми Англия Севиллада 3-2 менен Испанияны утуп алганы күтүүсүз болду. Демек алар дүйнөлүк чемпионатта кокусунан жакшы ойнобогонун далилдеп беришти десек болот. 2 голду Рахим Стерлинг киргизди. Бул анын 15-жылдан бери элдер алып бетеште киргизген биринчи голдору болду. Англиянын тренери Гарет Саутгейт командасынын кайраттуулугун мактады. Бүгүн улуттук лигада дагы бир катар оюндар болот. Албетте Германия менен Франциянын оюну бүйүр кызытып турат. Дүйнөлүк чемпионатта абдан начар ойногон германиялыктар дурусураак ойноого умтулат. Бирок аларга чемпионго каршы таймашуу кыйын болсо керек. Казакстан Андорра менен ойноду, эсеп 4-0. Теннис. Москвада Кремльдин кубогу жүрүп жатат. Британиялык биринчи ракетка Джоанна Конта 6-3, 7-5 эсеби менен бельгиялык Элис Мертенсти жеңип алды. Соңку маалыматка караганда Конта турнир учурунда сынак иретинде. Стан Вавринканын мурунку тренери Дмитрий Завьялов менен машыгууда. Таш болуп каттыган куйруктуу жылдызды сатып алгыңыз келеби? Айдын сыныгы деп эсептелген абдан сейрек метеорит аукционго коюлду. Бул метеорит $500 миллион ашын акчага сатылышы ыктымал. Интернет аукциону 4-чү күнү жабылат. Салмагы 5,5 килограмм метеорит таш былтыр Түндүк Африкада табылган. Муну сатып алган киши аны менен эмне кылат болду экен? Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова BBC Кыргыз-Чекитком сайтыбызга баш багууну унутпаңыздар. Оодо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.